Саламатсыздарбы кадырман көрүүчүлөр жана радио угуучулар, Түз эфирдеги Башат программасын баштайбыз. Адамдын бала кездеги кыялы, тарбиясы анын инсан болуп калыптанышына түздөн түз таасир этет. Ал эми эмгек аркылуу баланы тарбиялоо, бул тарбиялоонун эң маанилүү компоненти экенин адистер байма-бай баса белгилеп келишет. Бүгүнкү эфирдин алкагында биз баланы эмгекке тарбиялоо деген теманын тегерегинде келген меймандар менен кенен кеп кылабыз. Андыктан алдыдагы 45 мүнөт аралыгында биз менен бирге болуңуздар. Эгерде бүгүнкү темага байланыштуу суроо, сунуш, пикирлериңиздер болсо, 0312 39 25 50 телефон номерине байланышка чыксаңыздар болот. Келген мейманыбыз менен тааныштыралы. Саламатсызбы? Психолог Айнура Кадырбаева. Бүгүнкү биздин темабыздын өзөгү сизге түшүнүктүү болду деген ойдобуз. Негизи баланы эмгекке тартуу канча жаштан башталышы керек? Абдан жакшы маселе экен. Баланы эмгекке өз убагында кичинекейинен баштап өзүнө ылайыктуу эмгекке тартыш керек да. Мисалы өтө кичинекей баладан көп нерсени талап кылбаш керек. Анан бир орто 6 жаштан бир 10 жашка келгенден өзүнө кам көргөн боюнча эмгектенүүнү үйрөтүш керек да. Өзүнүн бөлмөсүн таза кармоо, өзүнүн кийимдерин мындай иреттүү кармоо, ушул жакта эмгекке үйрөтүш керек. Андан тышкары ошо 6 жаштан 10 жашка чейин чыгармачылык эмгекке дагы баланы үйрөтүш керек да. Мисалы ошол убакта баланын кандайдыр бир каалоолору пайда болуп баштайт да. Мен тикким келет, же сүрөт тарткым келет, же музыка ойногум келет деген. Бул дагы чоң эмгек да. Ошону кошо ала тиричиликтеги эмгек менен ошо өзүн өнүктүрүү, өзүн мындай бекемдөө жактан таланттарын ачуу жактан дагы эмгектенүү керек да. Бирок ушунун баарын эгер балага ким берет? Ата-эне. Ата-эне берет багытты, эмгектенгенди да ата-эне үйрөтөт. Бизде психологияда айтылгандай, бала уккан эмес, көргөнүн кылат да. Ошондуктан эгер ата-эне өзү эмгекчил болсо, өзү эмгекке жакын болсо, бала деле ошондой болот баары бир. Ал эми ата-эне өздөрү мындай багытты көрсөтпөй, иш аракетти көрсөтпөстөн эле мындай кыл, мындай болуш керек, эмгек кылыш керек дей берсе, бала аны аткара албайт. Ага оор, ага стресс болот да. Ошо баланы эмгекке үйрөтүш үчүн биринчи ата-эне өзүнүн жашоо образы менен көрсөтсө, бала стрессиз, бул эмгек деген ушундай экен, жашоо деген ушундай экен деп тез үйрөнүп, мындай өнүгөт бала. Демек, жөн гана мындай кылыш керек, эмгекчил болуш керек деген сөз менен эмес, кур сөз менен өзүнүн жашоо образы, кыймыл аракети аркылуу. Бирок ошол эле учурда айрым ата-энелер баласын аяп, баласы жасай турчу жумушту дагы өзү жасап коюп, өзүм эле жасап коеюнчу, эс ала турсунчу, уктай турсунчу деп ашыкча сүйүү, мээрим менен тескерисинче жалкоо кылып алышы мүмкүнбү? Негизи балага ашыкча жүк бербеш керек. Себеби баланын таланттары, баланын өзүнүн сапаттары анын бош убакта ачылат да, ал бош жүргөндө. Себеби ойноп жүргөндө же мындай эс алып турганда бала ойлонот, мен эмнени каалайм, мен кандаймын. Мисалы, бала жакшы эс алгандан кийин мен гитара чертким келет, же комуз чертким келет деп ошондо айта алат да. Чынында балада бош убакыт болуш керек. Эгер кээ бир ата-энелер бар, тескеринче балам көп нерсени үйрөнсүн, балам кыйын болсун, жашоодо эң биринчилердин катарында болсун деп көп нерсени талап кыла берет да. Ал убакта бала чарчап, өзүнүн талантын дагы өзүн да сезбей калат. Эмнени каалайт, кайсыл жака баргысы келет, ошону да сезбей калат да. Анан албетте балага негизи адамды адам кылган бул эмгек. Адамды адам кылган эмгек. Анан балага ошону биринчи түшүндүрүш керек да, эмне себептен адам эмгектениш керек. Жөн эле жыйна эмес, жөн эле жуу эмес, эмне себептен адам болгондон кийин таза жашаш керек. Таза жерге береке келет. Азыркы балдар түшүнүш керек да, эмне себептен мен кылып атам дегенди. Биздин муунда жаса дегенди жасап, мындай кичине эми өзүмдү айтканда, башкаларга тийип калбасын да, айдамадай болчумун да, кылыш керек экен, жыйнаш керек экен, жууш керек экен. Азыркы балдар себебин билиш керек да. Ошону аткарсам эмне алам, эмне болот мага деп. Ошол учурда балдар эмгекти да оңой кылат. Мисалы, кыздарга түшүндүрүп берсең,
сен өзүңдү жакшынакай таза алып жүрсөң сага да мамиле ошондой болот деген сыяктуу азыркы балдарга түшүндүрмө керек эмгектенүүнүн. Анан балам эң кыйындарын катарына кирсин деп эле кыйнай бербеш керек да. Ал бала кийин энергиясы жок болуп калат, чарчап калат. Бар го жана кичинекей жаш кезинде аябай күжүрмөн эмгек кылган, анан кийин чарчап, даңгырап, эмне кылышты билбей калган да. Айдамачылыкка алып келет. Баланы ар дайым жумшай берген, жумуш кылдыра берген, чоңойгондо эрежага жетип калганда эмне кылышым керек деп бирөөнүн жумшоосун күтүп турат да. Сен мындай иште дегенде анан барып иштейт. Сен мындай акча тап дегенде анан ошондо барып иштейт да. Тапшырма аткарууга гана. Себеби мээ ошентип калыптанып калат. Баланы эмгекке үйрөткөндө дагы мындай сүйлөшүш керек да. Айтып бериш керек, мисалы, мен ушундай көп билимиме көп салым кылып, аракет кылып, анан мына ушинтип үзүрүн көрөт экенсиң, же болбосо мындай үйдү ар дайым таза кармачу элем, мындай баарыңарга комфорт болуп атат деп. Ушуну ата-энелер түшүндүрбөстөн эле мындай кыл, тиндей кыл, монтиш керек, мондай болуш керек, кыйын болуш керек дей берет. Бала билбейт анын жолу кандай, эмнеге аны кылып атканын. Анан ошого жараша балдар мындай стресске кирип, денелери мындай эметет да, мындай бекип калат да, блокко түшкөндөй. Анан агрессия пайда болот, ыйлайт, уруштар пайда болот. Ошон үчүн азыркы күндө ата-энелер менен балдардын коммуникациясы аркылуу эмгекке үйрөтүү керек да. Азыр балдар түшүнмөйүн кылгысы келбейт, эмнеге деп айтат да. Эгер тескеринче баланын ордуна бүт жумуштардын баарын аткарып кое берсе, анда кесепети бар. Бирок мен психолог катары айтат элем да, мейли бала бош боло берсин. Өзүнүн мындай милдеттерин бериш керек. Бөлмөң таза болуш керек, сабагың жакшы окулуш керек, анан үйдүн тиричилигин балага жүктөбөш керек. Ал ойносун, ал эшикке чыгып, сабактан тышкары ойносун, чаң топо болсун, достору менен кечке чейин ойноп келип, анан жуунсун, эс алсын, өзүнүн мындай режимин түзүп алсын да. Ошол балдар кийин дагы мындай эмгекке жакшы болот, себеби каалап жасайт бир нерсени. Мен ушинтип бирдеме курам дегенде дагы ичинде энергиясы болот, өзүнүн энтузиазмы болот, мындай ички күчү болот, анан ошону аткарат да. Баланы чарчатпаш керек. Аябай тартиптүү, адептүү кыздарды тарбиялаганбыз го бир коомдо. Мындай чектен чыкпаган кесепетин азыр көрүп атабыз го, мындай бирөөнү эле карап калышкан да. Менин өзүмдүн да жөндөмүм бар, өзүмдүн дагы таланттарым бар, өзүм да көп нерсеге жете алам деген ойду кесип салганбыз. Мындай кыл, тиндей кыл, мындай баспа, мындай сүйлө деп отуруп. Анан мындай турмуш курганда мынтип эле бирөөнү карап калган адамдар да. Демек, көрдүңүзбү, бул айдамачылыкка кирип кеткен да. Бирок кайсы бир деңгээлде жаш курагына жараша баары бир үй тиричилигине деле аралаштырышыбыз керек го. Ооба, өзүнүн курагына жараша. Төз милдетин билиш керек. Айтып атпайм, бөлмөсүн таза кармап, кийим кечегине таза болуп, мындай аз-маз аралашып. Бирок мындай болот атпайбы? Ата-эне иштеп кетип, балага бүт жүк түшүп калган убактарда бар да. Бир тууган бар эле го, бир туугандардын баары улусу баккан, же экинчиси баккан. Же болбосо бүт кир, посуда эмне болобу балага жүктөлүп калган. Ал эрте түйшүк тартып калган да, эрте чарчап калган. Ошондуктан өзүнүн чектелүү милдетине жоопкерчиликти үйрөтүш керек. Ошол жактан. Себеби жетишет, эне болуп да жетишет, ата болуп да жетишет, ал түйшүктү, ал эмгекти кылганга жетишет. Баарын азыр үйрөтүп салам деген дагы бул кичине психикасына эме болуп калат да. Мындай милдеттүүлүктү аябай көп берип, мен милдеттүүмүн деп жашаган бала болот да. Кичинекей кезинен жоопкерчилик жүк көп артылып калат. Жакшы, биздин студияга экинчи мейманыбыз дагы келди. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Педагогика илимдеринин доктору, профессор Айчүрөк Калдыбаева. Буга чейин Айнур эжебиз менен азын аулак кеп кылдык. Айчүрөк эже, кыргыз педагогикасында балдарды канча жашынан жана кандай жолдор аркылуу эмгекке тартып баштаган? Эми кыргыз педагогикасы өзүнүн тарыхы бар. Ошол кыргыз педагогикасынын балдардын эмгектеги ролу абдан жакшы көрүлгөн да. Аны окумуштуулар изилдеп, далилдеген. Эмгектин маанилүүлүгүн түшүндүрүш керек да.
мына баланын колуна кашыкты алып биринчи оозуна тамакты өзү ара жей баштаганда бул эмгек болуп эсептелет. Себеби кээ биркилер 6 айында да кашыкты кармай албайт. А кашыкты кармаган бул чоң эмгек болуп эсептелет да. Демек ушу бала төрөлгөндөн баштап эле аны эмгекке үйрөтүшүбүз керек. Анын ушу умтулганы, анын сүйлөгөнү, анын ушу жөрмөлөп басканы, тамтаң туруп бир аракет кылганы ушунун баары эмгектин натыйжасы болуп эсептелет да. Мына кээ бирде 1 жашта балдар кадимкидей басып кетет. Кээ биркилер 1,5-2 жашта басат. Баланы басканда бул чоң эмгек. Бир жагынан эне тарабынан, экинчи жагынан бала тарабынан болгон эмгек. Азыр мисалы үчүн дарыгерлер айтып атыптыр, балдардын баса албаганы, сүйлөй албаганы бул витаминдин жетишпегендиги депчи. Бул да өз алдынча туура нерсе. Себеби элдик педагогикадан мындай нерсе болгон эмес да. Мына азыркы жаратылыш катаклизмдери, коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөрдүн баардыгы ошо баланын өсүүсүнө, баланын эмгектенүүсүнө түздөн түз терс таасирин тийгизип жатат да. Ошон үчүн бала төрөлгөн күндөн баштап эле эмгектене баштайт. Ошол эмгектин натыйжасын өмүр бою кийин чагылдырат. Биз айтабыз го, канча жаштан баштап тарбияны бериш керек. Кээ биркилер айтат 2 жаштан, 5 жаштан. Мына мисалы үчүн Макаренкага, Антон Семенович Макаренкодон улуу советтик педагог болгон, 5 жашар баласын жетелеп, энеси келет экен да. Анан айтат да, айтыңызчы, мен тарбияны эмнеден башташым керек? Балам ушунчалык эмгекчил болгонун каалайм десе, ал айтат да, сиз 5 жылга кечигип келдиңиз мага. Баланы 5 жаштан ары тарбиялаш өтө кыйын нерсе. Төрөлгөн күндөн баштап тарбиялаш керек деп айтат да. Крупская айтат да, 3 жаштагы бала өзүнүн бутунун жанагы боосун, ботинкенин боосун байлай албаганды, бул дагы эмгектин начардыгы. 3 жаштагы бала кадимкидей өзү отуруп, бутунун ботинкесинин боосун байлайганды билиш керек деп айтат. А биз эмне кылып атабыз? 1-класска кетип аткан баланы бутун кармап туруп өзүбүз боолоп берип атабыз. Ошентип акырындык менен балдарды эмгектен качырып жалкоолукка үйрөткөн өзүбүз күнөөлүү болуп атабыз да. Эми эмгекти тарбиялоодо кыргыздардын өзүнүн бир чоң философиясы бар. Эмгек бул сенин түпкүлүктүү бактың депчи. Кандай болуп калыптансаң, дал ошондой жашоону көрөсүң деп. Аны жашоо көрсөтүп атпайбы? Эмгекчил адамдар көп нерсеге жетип атышат, эмгекчил эместер калып калып атышат, артта калып атышат, жетпей атат. Өз курактагы мисалы үчүн досторуна, досу эмне үчүн чоң ийгиликке жетти? Себеби ал эмгектенди. Ошон үчүн мына эмгек системасын, советтик система өтө күчтүү болгон да. Баланы кичинекей кезинен үйрөтүп, мына мисалы үчүн мектепте балдар пол жуучу, мектептеги гүлдөрдү карачу, пришкольный участок, мектептин астындагы участокторго кадимкидей гүлдөрдү өстүрүп, ошону сүйүнүп күнүгө чуркап чыгып, бүгүн кайсы гүл гүлдөдү экен деп. Азыр ошонун баарына тыюу салынып атпайбы? Мектепте азыр балдарга тряпканы колуна карматып көргүлөчү, ата энеси чуркап барып сотко берет. Эмне үчүн мен мектепке баламды окуганы берсем, силер аны мынтип пол жуудуруп атасыңар деп. Же болбосо мына коомдук жаратуучу эмгектердин мааниси өтө күчтүү болгон да. Мен мисалы өзүм түштүктө өскөнмүн, 7-класстан баштап бизди кадимкидей 2 айга пактага алып кетчү да. Ошол жерде балдар калыптанчу. Ошол жерде кантип эмгектенет, кандай кылса жакшы натыйжага жетесиң. Ошол жерде эмгек аркылуу ата энесин сыйлаганды кичинекей кезинен үйрөнгөн. Азыр алда калды. Коомдук иштерге эч балдарды аралаштырууга тыюу салынды. Сүйүнөбүз биз, а бирок балдар эмгектен алыс болуп калды да. Мисалы үчүн ошол эле мектепте башталгыч класста мугалим өзү эле гүлдөргө суу коюп коет да. Ал балдарды куйдурчу, эмне куйдурат? Эмне үчүн? Себеби бала эмгектенсин. Анын ушул туура, тыкаан, таза кылып сууга суу куйгандыгы бул чоң эмгек болуп эсептелет. Ал бала үчүн чоң эмгек да. Биз үчүн эмне куюп койдук болду. Ал анын аракети, ал анын мамилеси, ал анын ошо эмгек болгон түп тамырынан көз карашы, эстетикасы, бала ушул сулуу сууну төкпөй коюуга аракет жасайт да. Ошон үчүн эмгекти адам төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин эле эмгектенет. Жана Ленин айтканда, тарбиялоо бул түпкү категория деп. Качан токтойт десе,
тарбиялоо токтобойт да. Карыган чейин уланат дегендей. Эмгек да дал ошондой. Адам качан эмгектенбей баштагандан баштап, ошондон баштап деградация башталат. Ошондон баштап жалкоолук башталат. Эми азыркы жаштардын кайсыл деңгээлде салыштыргылачы 80-нчи, 70-нчи, 90-нчу жылдагы жаштар менен силер эч бир нормага ошолордун талаптарына азыркы жаштар жооп бербейт. Ооба, азыр эмгектин түрү өзгөрүлдү. Азыр мисалы үчүн информатизация, компьютеризация, балдар ошону менен эмгектенип атат. Ал убакта ал жок болчу. Бул эле акылды талап кылат. Бирок келип жанагы кара күч эмгеги адамды түп тамырынан мындай кандай бир жакшы жашоого алып келет деп айтам да. Сиз кандай айтат элеңиз, Айнур эже? Мисалы, азыр ача пикирлер көп ушундай. Мисалы, совет мезгилинде эмгекке жакшы тарбиялаган десе, буга чейин дагы кеп арасында айтылып кетти. Кайсы бир деңгээлде баланын бир фантазиясын, өзүнүн чыгармачылык ой жүгүртүүсүн чектеп, кайсы бир деңгээлде жалаң тапшырма аткарууга гана тарбиялап коюшу мүмкүн деп. Бүгүнкү күндүн балдарын тарбиялоодо эжебиз мисал кылгандай коомдук иштерге тартуу аркылуу эмгекке тарбиялоо кандай жүрүш керек? Албетте коомдук ишке да балдар катышышы керек, бирок азыркы ата-энелердин, мугалимдердин нерви жетпейт да. Андан көрө өздөрү жасап салганы жакшы да. Мисалы, классты уборка кылсын деген биздин башыбыздан өтүп атат. Менин 4 балам бар. Балдар аракет кылып баштады, мугалимдин нерви жетпейт да. Ошо таза жууп, ошону 1 саат күтөт экенмин, анан 2 саат жүрүшөт экен деп. Ата-энелердин да нерви жетпейт. Баланын мындай эмгекке үйрөтүшкөч, бир нерсени бала аз-аздан үйрөнөт да, биринчи, экинчи ата-энелер өзү кылып салган оңой болуп атат да. Мындай да, баланы тарбиялоодо баланын күнөөсү жок. Аны ким тарбиялайт? Улуумун, ата-энеси тарбиялайт. Демек, ошол балдар бир нерсеге үйрөнө албай атса, ал биздин күнөө да. Жакшы тарбия ала албай атса, муун тарбиялайт да. Биз мисалы үчүн улуумун кийинки муун начар дейт. Ал муунду ким тарбиялаган? Мурунку муун. Биз балдарыбызды тарбиялап атабыз, биз кандай тарбияласак, ошону көрөбүз да. Анан азыркы биз тарбиялаган балдар биздин нервибиз жетпейт да, психолог катары айтар. Баланы укканга да, мисалы, мага жаш балдарды алып келет да, ата-эненин бала менен сүйлөшкөнгө да нерви жетпейт. Ой, бол батыраак, бол. Аны эмне кыласың? Отуруп сүйлөшүп, билесиңер, мурун чоң апасы болуп, небереси отуруп алып, бирдемелер коорашып сүйлөшүп, же атасы менен баласы сүйлөшүп, жок да азыр. Тарбия жок да. Андан көрө бүгүнкү күнү бала сиз айткандай боосун ал жарым саат байлаганча биз барып туруп байлап салабыз да. Бул жакта жаштардын мындай биз тарбия берип аткан адамдардын күнөөсү жок да. Ата-энелердин өзүн тарбиялаш керек болуп атат. Ошонун биринчи себеби, эгер сен бирөөнү тарбиялайм десем, сен өзүң ошондон бийигирээк болушуң керек. Бүгүнкү күндө ата-энелер өнүгүш керек да. Ата-энелер өсүш керек. Себеби бийик адам бийик тарбия бере алат. Нерви жука адам нервный баланы чоңойтот. Адепсиз адам адепсиз баланы чоңойтот. Мен айтып атпайм, бала көргөнүн кылат деп. Андан тышкары мен айтарым, ошо мурун кара жумуш эми биздин эң негизги мындай доходубуз болчу да. Киреше булагы болчу. А бүгүнкү заман көрсөтүп атат, баары автоматташтырылып, азыр интеллектуалдык эмгекке басым жасалып атат да. Себеби бул да туура нерсе экен. Бир нерсени кыйналып жасаганча оңой жолун тапса болот экен да. Ошо ойлонуп, ошонун кандайдыр бир заманбап технологияларды колдонуп, бул да жакшы нерсе экен. Себеби азыр дүйнөнү ким башкарып атат? Өнүккөн өлкөлөр башкарып атат. Эмне аркылуу башкарып атат? Интеллект аркылуу башкарып атат. Анан ошол интеллектуалдык эмгек дагы балдарга кандай десем, келаткан муунга жакшы нерселерди берет. Бирок биз өзүбүз түшүнө албай атабыз дагы, анан балдарга да бере албай атабыз. Анан кийин балдар чоңоюп ошону түшүнбөй калганда биз булар башкача, булар билбейт деп айтышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн балдарды тарбиялоонун эң бирден бир себеби бул өзүбүздү тарбиялоо, өзүбүз эмне берип атабыз, кантип берип атабыз, берип алып атабызбы, ошондон башташ керек да. Анан баланы сөзсүз эле баардык нерсеге үйрөтүү эмес. Азыр ушундай тенденция болуп атат да, менин балам миллионер болуш үчүн бүт баарын билиш керек. Жок, бала өзүнүн жөндөмү, таланты, ой жүгүртүүсү, өзүнүн мындай
изюминкасын билип баланы өнүктүрүш керек да. Ата эне бүгүн көрүш керек кайсыл жакта таланттары бар, кайсыл жакта бул бала ачыла алат. Бул мисалы мурун гуманитарий же математик деп бөлчү же, азыр кандай гана бөлүнбөйт да. Бул спортсмен, музыкант, тилге, иностранный тилге жакын мындай деп баланын ошо жөндөмдөрүн ачканга бүгүнкү күндө ата эненин ролу аябай чоң. Мурун тарбия эле болсо, бүгүн талантын да ачыш керек. Жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Айтып өттүк го. Азыр балдар мектепте ушул көп үй тапшырмасын берип ошол менен алек болуп атат. Бул да чындык. Бирок мына 12 жылдык билим берүү кирип атат. Ошонун бир жакшы жери чектелүү. Ар бир класска канча сааттан бериле турганы жазылып атат. Ушул бир жылдын ичинде балдарды кандайдыр бир разгрузка жасап атышат да. Себеби дегенде чын эле бала мектептен келгенден баштап ушул сабак жазат. Бирок ушул сабакка даярдануусу, сабак болгон мамилеси бул да эмгек болуп эсептелет. Баланын ойлоосу, баланын кесипке багыт алуусу бул да эмгек болуп эсептелет. Себеби дегенде кичинесинен илгери кандай кылып тарбиялачу? Атасы баласын ээрчитип жүрүп жанында. Же бир мына дыйкан болсо ошо дыйканчылыкка, айыл чарба эмгегине, техникага жанында алып отурчу. Азыр кайсы ата эне жанында алып отурат? Жогоруда сиз айткандай, ошого дагы кандайдыр бир ата энелер жагынан чыдамдуулук жок болуп атат да. Эмгек бул процесс. Бул бүгүн эмес. Эртең ушунча, бүгүн ушунча саат тарбиялам эмес, бул процесс. Түнү күнкү процесс болуп эсептелет. Мына мисалы үчүн шаардын балдары айылдын балдарына караганда интеллектуалдык жактан өтө өнүккөн, Шаардын балдары кара күч эмгегине багытталган. Ошо кара күч эмгегине багытталган балдар кийин күчтүү академик болуп чыгып атышат. Мына биздин академиктердин баардыгы айылдан чыккан балдар, Айылдын балдары таптакыр кара күч эмгегин түшүнбөйт. Мына этаж үйдө жашагандар, мисалы үчүн балаңды мусор алып чыгып койчу деп бир тапшырма берсең, бул да эмгек болуп эсептелет. Ал кийинет, кадимкидей жакшынакай кийимин кийип, ай сен эмне кылып атасың, мусор алып чыгып койбойсуң деп мен бир жолу айтсам, айтат, подъездде бирөө менин дейт, ушу үйдө жүргөн кийимди көрүп калса эмне болот, көргүлөчү. Булардын бул эмгек болгон мамилеси таптакыр башкача. Айылда сонунда болгон жылаң айлак боюнча жамгыр жаап атса, чуркап барып, малды тосуп келип, шаардын баласын чыгарып көргүлөчү жамгыр жааганда эшикке. Ошол момент грипп болуп ооруйт. Себеби бул эмгек аркылуу таптакыр ден соолугу калыптанган эмес. Эмгектин натыйжасы өтө күчтүү да. Бала бир эле интеллектуалдык жактан эмес, ден соолугу чыңалат эмгек аркылуу. Баланын дүйнөгө болгон көз карашы байыйт. Баланын ошо кара күч эмгек менен иштеген адамдарга болгон урмат сыйы күчөйт. Жана бала ушул эмгекти жасоо аркылуу кийин түпкүлүгүндө кандайдыр бир жакшы жашоого багыт алып атканын билет. Эмгекти сүйүүгө үйрөтүшүбүз керек да. Эмгектин эмне экенин үйрөтүшүбүз керек. Биз айтып атабыз, мына шаардын балдары карагылачы азыр компьютерден башын чыгарбайт. Мына эртеден кечке ушул сабак жазып отурат дейсизби? Алар жаман нерселерди көрөт, жакшы нерселерди көрөт. Вот компьютерде жалаң эле жакшы нерселерди чагылдырган эмес да. Ошон үчүн келип мен айтат элем, дагы эле руханий жактан бай, дөөлөттөргө умтулган, эмгек аркылуу ата энеге болгон, коомго болгон, улуу муундарга болгон урмат сый айылдын балдарында күчтүү. Демек, ортолукту сакташ керек го, ошол эле учурда интеллектуалдык жактан өнүгүүсү, ошол эле учурда физикалык кара күч дагы жумшалышы керек. Экөө биригиш керек да. Бизде ажырым болуп атпайбы? Шаардын балдары ага багыт алып, айылдын балдары буга багыт алып. Мисалы үчүн шаардын балдары деле көбү ошондой интеллектуалдык оюндарды ойногусу келет, бирок компьютер баардыгы эле үйдө бар эмес да. Мисалы үчүн жана уюлдук телефон бар, ошол аркылуу деле өнүгүп атышат. Бирок келип баары бир мына биз өзүбүз илгери кандай ким болосуң десе, врач же болбосо агроном же болбосо мугалим дешчү. Азыр эч ким мугалим болгусу келбейт. Койчу ушул мугалимдердин эмгегин, айлык маянасы аз, эртеден кечке эмгектенип, үйүнө келип эс албайт, дептер текшерет. Ошого карабастан ал бир уран эле болуптур да бир убактачы. Мугалимдердин маянасы көтөрүлө деп. Азыр эле кайра почти мурдагы деңгээлге түшүп калган. Мына эми азыр көтөрөбүз деп аракет кылып атат. Кече министр Кендирбаева сүйүнчү
бергиле президентке рахмат, биздин айлык маянабыз өтө жакшы көтөрүлө турган болду деп. А чындыгында келип эмгектин натыйжасы бааланыш керек да. Ошол мугалим эмгектенип жатып качпаш керек ал эмгектен. Ошол алган маянасына, үй бүлөсүнүн багарына көзү жетиш керек, берилип иштеш керек, берилип сабакка даярданыш керек, окуучуну сүйүш керек, окуучуну өзүнөн жогору коюш керек. Ошону эмгектин акыбети деп айтабыз да. Чын эле эмгек бааланыш керек дегенде, баланы эмгекке тарбиялоодо анын аракетин баалоо аркылуу дагы шыктандырууну билишибиз керек го дейм, Мисалы, жумушту жаса дейсиң, бала акырында балким бир сыйлык күтөт, балким дагы бир мактоо күтөт. Тескерисинче андай болбой, тажатып алсак, баланын бир деми, эмгекке болгон каалоосу өчүп калса керек. Сөзсүз түрдө ошондой болот. Биринчиден эжекеге кошулам, айылда балдарга кыймыл аракет кылганга шарт көп да, сыртка чыкса да коопсуз, кошуна колуң тааныш, көчө деген кенен. Анан шаарда балдарда ошол этаж үйдө жашагандарда мүмкүнчүлүк чынында болбой атат. Балдар ошентип баланын мээси ушунчалык, мен психология жаатында айтып атам, мээси ушунчалык ийилчек, балага эмнени үйрөтсөң, эмнеге шыктандырсаң, ал ошону кыла берет. Жүрү короону жыйнайбыз десең, короого барат. Мындай баланын тилин тапсаң, бул аябай сонун бир жандык да. Анан шаарда балдарда чынында ата-энелер деле мага келгенде, ушу балам ушундай болуп атат, телефондон чыкпай атат дегенде, бирдемеге алаксыткыла, чыгаргыла десең, чынында сырттагы нерсенин баары кымбатыраак, баарына эле туура келе бербейт экен да. Мисалы, бассейнге алып баргыла, спортко алып баргыла десе, көп эле ата-эненин мүмкүнчүлүгү жок. Анан баланы сыртка кой бербеген да кооптуу болуп атат да. Азыр машинелер жана самокаттар коркобуз дейт да. Анда демек өзүңөр отуруп үйдөн сүйлөшүп, баарлашып, баланын көңүлүн алып, мындай коммуникация аркылуу, түшүндүрүү аркылуу көп нерсени үйрөткүлө дейм. Ата-энелер деле баласына ошо шаардагы мындай кара жумушту, керек болсо биз да шаарда турабыз, ошо балдарды айылга алып барганга аракет кылабыз да. Шаарда чынында эмне жумуш кылат? Ошо эме физикалык жактан жумуш кылууга шарт жок. Ал бала кылгысы, ал кыймылдагысы эле келип турат. Жаш балдар эмне кылаарын билбей турат, ошо квартирасынан да батпай. Бул биринчиден. Экинчиден, баланын мындай да, бала эмгекке бүгүнкү балдардын эмгекке үйрөнүүсү, мен айткандай мындай маанисин билиш керек да. Маанисиз мурункудай биздей маанисиз кыла алышпай атат. Сразу эле стресске кирип кетишет, депрессияга кирип кетишет да. Анан ата-энелерде ошону иште десең, мен логопедке алып барып атам дейт да. Үйдөн китеп окугула дейм, мага келет, отуруп китебин да берем. Мону окутуңуз бир маал. Ой, мен окутсам бул мынтип атат, тигинтип атат деп логопедке алып барат. Сүрөт тарткыла дейм, рисованияга алып барып атам дейт да. Мындай ата-эне өзү отуруп, эже айткандай, сүрөт тартканда эмгек да, китеп окуганда эмгек. Аны ким үйрөтүш керек? Ата-эне. Андай жоопкерчиликти алгысы келгендер аз. Мен өзүм практикалык кесибимен айтып атам да. Андан көрө бир жака алып бара салыш керек. Түртө салыш керек. Анан эле талап кылыш керек. Акча төлөдүм да, сен эмнеге балама үйрөткөн жоксуң деп. Бала ортодо чайналат да. Же тигиникиндей кылышым керекпи, же мунукундай кылышым керекпи? Анын аягында мен эчтеке кылгым келбейт дейт. Мага кандай бала келет, уже стресс болуп калган. Я ничего не хочу деп келишет да. Демек баланы эмгекке дагы психологически туура үйрөтүш керек. Ооба, биз башкабыз. Жыйна, тур, эмне жатасың деген бул бизге тийиштүү да. Азыркы балдарга бул ооруга алып келип атат. Жана астма деген оору көбөйдү. Себеби бала мындай түшүнбөй стресс болгондо, бул кислород менен өпкө менен байланыштуу да, ошо өпкө оорулары көп болот да. Туура дем албай калат. Стресс болгон бала ийни менен дем алып калат да. Ал бала уже эч нерсеге үйрөнө албайт, үйрөнгүсү келбейт, жөн эле жатат. Анан дагы мындай учурлар болот да, мен балам телефондон чыкпайт дейт. Анан апасы экөөбүз отуруп эсептейбиз. Мени жаман көрөт кээ бир клиенттерим. Анан эсептесек, апасы 6 саат отурган болот телефондо, атасы 4 саат жумуштан келгенден кийин, анан баласы 8 саат да. Анан ошо 6 саат менен 4 саатты кошсоңуздар, ата-энеси 10 саат отурса, баласы 8 саат отурса, туура эле го десем, анан мындай жаман көрүшөт да. Чынында бизден да бир да баланын күнөөсү жок. Бизден. Туура. Бизден. Биз эмнени үйрөтсөк, ошонун жемишин алар жейт, өкүнүчтүүсү. Мисалы, мага туура эмес тарбия берсе, мен жашоодо кыйналсам, мен ошонун жемишин жейм.
ошон үчүн балага дагы мындай да жашоо өзгөрөт экен. Чынында жана 40 жылда жер жаңырат деген сөз бар го кыргызда. 100 жылда жер жаңырат, 40 жылда эл жаңырат деген. Чын эле демек өзгөрөт ал. Биз ошого адаптация алышыбыз керек. Биз күрөшө бергенде болбойт. Мындай болчубуз. Мен кыздарымды айткым келет да, мен 3 кызым, 1 уулум бар. Ана мен мындай кылчумун, мен келе калып үй жыйначумун, мен карасаң чынында балдар мектептен чарчап келет. Нагрузка өтө чоң. Баштары мынтип мындай концентрациясы жок болуп, демек азыркы балдар кичине эс алыш керек, режим болуш керек да. Бүгүнкү күндө эң жакшы балага бере турган нерсебиз бул режимге үйрөтүшүбүз. Бизде режим жок эле болчу да. Режим. Мына сабакка кеттиң, 12-де келдиң, 1 саат жол жүрөт бала деген азыр. Анан 2-3-кө чейин эс алдың, 4-5-ке чейин эшикке чыгып кел, басып кел, мээңди сергитип кел, 6-7-де үй жумушка аралаш, тамак ич, сабагыңды оку, анан укта. Режим жок болгондо бала мындай жүрө берет эле, чарчай берет да. Эмне кылыш керекти билбейт. Энергиясын туура колдоно албай калат. Мурунку балдардын энергиясы, ата-эненин энергиясы көп болчу да. Ошого жараша балдардын энергиясы көп болчу. Азыр ата-эненин энергиясы жок, анан балада 2 эсе жок да. Бала мынтип даңгырап жүрө берет. А балага режим берсең, аткарат. Ай 4 болду, сен бул убакта сабак окучу эмес белең десе. Ата-эне ошентип сен сабак оку эмес, бул убак сабак окучу убакты багыт берип туруш керек да. Себеби бала любой адамды жумшаса мындай эме болот да, каалабастык болот да. А эгер мындай кылабыз кел, муну кылыш керек, бул туура деген нерсеге биз жеңил барабыз го. Бала деле ошондой. Ошол методду бүгүн колдонуш керек да. Жана жогоруда айтып кетпедиңерби, баланын эмгегин кичине бир баалап туруш керек депчи. Эгер өзүбүздө мындай нерсе жок болсо, анда башка улуттук системалардан үйрөнүшүбүз керек биз. Мен бир жолу бир ошо базарда жүрүп калсам, бир апасы кызына бижутерия алып берип атат да. Ал убакта 800 сом өтө чоң акча болчу. Анан айтат: "Вот я дочке обещала", дейт. "Эгерде сен быйыл окууну жакшы бүтсөң, мен сенин каалаганыңды алып берем" дедим деп, барып кызын ээрчитип берип алып берип атат да. Демек баланын эмгегин баалап атат. Жогоруда психолог айтканда, психологдордун аныктамасы боюнча бүгүн балдарга таптакыр көңүл бөлүнбөйт. Ошон үчүн минимум, бул минимум, максимум эмес, 40 мүнөт баланы кучактап, өөп, жыттап, керек болсо жанында жатып, түшүндүрүп, эмне болду деп сурап, ал акыбалын. Досторуң менен эмне болуп атасың, мугалимдериң менен конфликт жокпу, бизден эмне жардам керек деп сурашыбыз керек экен да. Эми башка кесипти жөн эле коелу. Өзү айтып коюшту, эң тартипсиз мугалимдин балдары депчи. Себеби мугалим дагы чарчап келет дагы, балдарына көңүл бөлгөнгө убактысы жок да. Себеби ал да үйүндө болгон иштерин жасабай деп текшергенге отура калыш керек да. Ошон үчүн балдарды биз өзүбүздү колдон чыгарып алабыз. А баланы, ар бир баладан улуу инсанды тарбиялоого мындай бир чоң максат коюшубуз керек да. Себеби биз бул дүйнөгө баланы жараткандан кийин аны таштап салбаш керек да. Бир омуткач андан инсан чыгарып коомго кошушубуз керек. Коомдогу улуу академик болбосун, бирок бир жерде бир эмгектин баарын тапкан атуу болуп чыгыш керек да балачы. Ушул жерден эжекенин сөзүнө бир сөз кошуп койсом уруксатпы? Азыр ата-энелер тарбия берүүнү мектептен күтүп калды да, мектепке талап коюп койду да. Мектептен бала социалдык тарбия алат. Ал сүйлөшүүнү, мамиле түзүүнү, достошуу тарбиясын алат. Анан билим алат. Эң негизгиси билим 80%, 20% социалдык тарбия алат. Ал эми баланын түпкү тарбиясы үйдө берилиш керек. Мындай да мугалимдер эмнеге чарчап калып атат? Балдардын тарбиясы жок болгон үчүн чарчап калып атат. Себеби биз үйдөн айтпайбыз: "Балам, мугалим сүйлөп атканда сүйлөбө. Мугалимди сыйла." Мага балдарым айтып калат: "Мама, мага 2 койду" деп. Мен айтам: "Мугалим баары бир туурасын. Мен өзүм мугалим болгондуктан билем да, эч качан мугалим жаман кылайын дебейт балага. Мугалимдики туура. Мугалим менен учураш. Мугалим келатканда чуркап баратсаң токто." Ушуларды айтпайт да ата-эне. Мектепке бердим деле, бүттү. Тарбия да ошол жактан болуш керек. Жашоосу да ошол жакта болуш керек. Өсүүсү да ошол жакта болуш керек. Таптакыр туура эмес. Жоопкерчиликти башкаларга жүктөйт. Ошол жака жүктөп коюп атпайбы? Бул такыр туура эмес. Мугалимдер мындай
тарбияга тынч отур, сүйлө деп отуруп эле чарчап калып атат дагы. Билим бергенге тоже энергия керек. Бир адамга бир нерсени түшүндүрүш канча, а бул жакта башка жагынан энергиясы кетип калып атат да. Ата эне кайра мен балам ушинтип атат, билбей атат дейт. Бала билбей атса бул мугалим күнөөлүү эмес. Бала билбей атса, баланы ошол жака кунт коюп ук деген сөз үйүнөн болгон эмес. Билим бул баалуу нерсе деген үйүндө болгон эмес. Китепти окуп даярданып барыш керек, сабак учурунда ошо мугалим айтып аткан угуш керек деген сөз үйүндө бир да жолу болгон эмес. А бирок мен балам ушундай деп бүт талапты ошол жака таштап койгон. Мен айтат элем ата энелерге, тарбия үйдөн башталат. Тарбия ата эненин сөзүнөн башталат, жүрүм турумунан башталат. Гарвардда окуйбу, эң шумдук жерде окуйбу, үйдөгү фундаментти албаса, ал жакта деле эч ким болбойт. Эч ким болбойт. Түпкү руханий жактан, менталдык жактан, тарбия жактан үйдөн бекем тамырды алса, ал дүйнө жүзүнө тамырын жаят. Анан айтат да, мен ушундай кымбат мектепте окутам деп ата энелер келет. Биз $5000 төлөйбүз, $6000 төлөйбүз. Анан балам ушинтип эле мындай энергиясы жок эле отурат дейт да. А энергияны бала каяктан алат? Эжеке айткандай, мээримдүүлүктөн алат. Баланы кучакташ керек. $5000 эч нерсе чечпейт. Мен өзүм практикамда көрүп жүрөм го. Баланы кучакташ керек. Өзгөчө кыздарды жеткинчек убак кезинде аталары кармап, апалары бетинен өөп, сүйүүнү бериш керек. Кыз сырттан сүйүү издебеш үчүн. Башканын мындай прикосновениясын издебеш үчүн. А эркек баланы эмгегин ар дайым азаматсың, колуңан келет. Сен кыла алат турбайсыңбы? Сен ата тээң ушундай болчу деген сөздөрдү айта берсе, баланын ишеними көбөйөт. Ошондо кыз сүйүүдө чоңоет, эркек өзүнө ишенип чоңоет. Көрдүңөрбү, бул да үйдөн башталат. Бул башка жактан эмес. Ошону берип койсо, анан сырттагы мөмө жемишти бала терип жей алат. А үйдөн өзүнүн колу жок чыкса, эчтекени терип ала албайт бала. Азыр мына 3 айлык эс алууда балдар. Эс алууда бала жалаң гана эс алыш керекпи, же эс алуу менен эмгекти кантип айкалыштырышы керек? 3 айлык эс алууда дагы балага сиз айткандай кандайдыр бир режим түзүп тартип түзүп беришибиз керекпи? Же эс алууда каалагандай 12-ге чейин уктасын деген сыяктуу. Сөзсүз түрдө 3 айдын ичинде муну эс алды жасат, жалкоолугу улана баштайт, көбөйө баштайт, калыптануу процесси жүрө баштайт. Баланы ошо жогоруда айткандай режимге көнгөн режиминен түшүрүш керек да. Дайым ошону сактаныш керек. Азыр ата энелер өздөрү түнкү саат 3-тө уктайт, баласы жанында жүрө берет. Анан эс албай калат да балачы. Анан ошон үчүн 10-га чейин, 12-ге чейин уктайт. Анан көбү азыр жумуш ушундай болуп калды. Силер мага ишти берип койгула, мен кылам, кылбайм дегеним жок. Өзүмө ыңгайлуу мезгилде кылам. Бирок сөзсүз түрдө кылам дегенге дагы кичине бир макулдукту бериш керек да. Жок, ушул минутта, ушул секундда менин жанымда туруп жасайсың деп баланы мажбурласак, ал каршы чыгат ата энесине. Жасап берсе болду да деген азыр эреже болуп атат да. Ал качкан жок да эмгектенчи. Бирок азыр эми 3 айлык каникулда эртеден кечке уктата берсек, сентябрда жалкоону кайра алып барабыз мектепкечи. Ошон үчүн сөзсүз түрдө үйдөгү жумуштар менен бардыгы менен алектендириш керек. Лагерлерге жөнөтүш керек, кружокторго, билимин өркүндөтүш үчүн курстарга жөнөтүш керек. Кайсы сабактарды мисалы үчүн мындай аттестовать этсе, ошол англис тилин курсун алып жөнөтүш керек. Себеби бала сентябрда кичине бир жакшы даярдык менен мектепке барыш керек. Бул дагы чоң эмгек болуп эсептелет. Демек, кайсы иш аракет болбосун, эмнени сүйлөбөйлү, бар жокто эмгек дайыма жанаша жүрүш керек да. Себеби бала ошо мен эмгектенип атам деп туруп, эмгектин маанисин түшүнүш керек. Мисалы үчүн эмгекчил кулда чарчоо жок деген эмне деген чоң бир макал бар. Эмгекчил кулда чарчоо жок. Кул деген сөз өзү жаман мааниси, а бирок эмгекчил кул деген жакшы сөз. Себеби өтө күчтүү адам бол. Кыйын адам. Бар жок эмгекти жасай алат. Бар жокту үйрөтө алат. Анан жогоруда айтылгандай, мына психолог ушу немебиз жетпейт дагы, ушуга үйрөтүп, ушуга кыйналгандан көрө өзүм жасалайын деп өзүбүз жасап салып атпайбызбы? Бул эң жаман.
Анан бала чоңойгондо үйрөнүп алат деген сөздүн мааниси дагы терс мааниси. Себеби дегенде баланы акырындык менен жөнөкөй эмгектен баштап татаал эмгекке алып барбасак, ал эч качан бул эмгекке үйрөнбөйт. Ал бул мага кереги жок экен дейт дагы, жана өзүнө керектүү эле бир узкий бир нерсенин тегерегинде эмгектенип жүрө берет да. Аны өзүбүздүн эле практикадан көрүп атпайбызбы? Үй бүлөлүк. Чын эле баягы жөнөкөйдөн баштап татаалга жетелеп жүрүп отуруш керек деген бир сүйлөмдүн ичинде да чоң маани катылган. Эгерде биз чындап дароо татаалдан, дароо кыйын тапшырмадан иштен баштасак, баланы тажатып алышыбыз дагы толук мүмкүн да. Анан мисалы азыр 3 айлык эс алуудан сырткары тескерисинче окуучулар, балдар иштеп акча таап алайын деген дагы аракеттерди көргөн учурлар бар. Ал Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине ылайык ал жашы жеттиби, жетпедиби, базарларда нараба төрткөндөр бар, ата энесине көмөктөшкөндөр бар, айдоо талааларына чыгып иштегендер бар. Бул кандай көрүнүш? Негизи бала эмгектенем десе бул жакшы көрүнүш. Мен кичине башынан баштайын. Негизи бала каникулга чыкканда биринчи уктап, уйкусу каныш керек. Ал 1 жыл бою чарчады да. Анан уйкусу канганда мен эмне кылсам деген ошондо башталат да. Мен эмне кылсам, иштесемби, окусамбы деп ошол бир убакытты бериш керек. Себеби организм физиологиялык жактан да калыбына келиш керек, мээда кичине эс алыш керек. Анан бир кичине уйкусу кангандан кийин ата эне байкап эс алды деп анан багыт берип башташ керек да. Ал эми жайкы каникулда иштейм деген балдардын мейли бул дүйнөдө болуп эле жаткан нерсе. Жаш кезинен иштеп атышат, керек болсо азыр 16 жашында миллионер болгондор бар. Мейли, бирок болгону ошо жаш балдардын ден соолугу кетип калып атат да. Могу кафелер 12-1ге чейин иштетип атат да. Негизи жаш өспүрүм бала 10-до укташ керек. Бул мелатонин гормону чыгат, бала дагы өсөт. Анан 10-дон саат 1ге чейин боор тазаланат. Боор таза болгон балада стресс, депрессия болбойт. Азыр боор кир болуп, ошо 10-до укташпай 1ге чейин жүрүп алышы, боор тазаланбайт. Боор менен мээ бул түп-түз байланышы бар да. Ошо балдар энергиясы жок болуп атат да. Бул жактан бул балдардын күнөөсү эмес, бул улуулардын күнөөсү. Ошо режим жумуш өспүрүм балдарга бир 9-8де бүтүш керек. Алар 12-1ге чейин иштеген болбойт. Андан тышкары бул өспүрүм деле эмес, мен кафе, тойлорго барып эле жүрөбүз го, той көп го бизде. Мен жаш кыздарды көрөм да, эми 1ге чейин ошо стакан, кружка ташып басып жүргөн жаш кыздарды көрөм да. Булар кийин бул оору болуп чыгат да. Бул биринчиден психологиясы бузулуп атат жаштардын. Кафеде арак куйганды үйрөнүп атат. Биринчи эле эмгеги, мектепти бүткөндөгү биринчи эмгеги арак куйган. Алардын балдар менен сүйлөшүп калам деп, психолог болгондон ушундай экен да. Акырын сүйлөшөсүң. Ой, эже, мен да ушинтип той берем дейт. Көрдүңөрбү? Психологически бузулду бул балачы. Эң эле чоң максаты той берүү болуп калды да. Кыздардын болсо ден соолугу кетип атат. Өспүрүм балдарды эмне үчүн кафелер алат? Аларда энергия көп. Чуркайт нары бери, ошон үчүн жаштарды алат. Бирок ден соолуктарын алып коюп атат. Мен ойлойт элем, эгер бала иштейм десе, ошо ата эне барып талап кылсын. Трудовой кодекс боюнча 3 саат, 4 саат эле иштеп, бала өзүнүн потенциалын чыгарып алсын. Бирок ашыкча эмес. Бала иштесе дагы өзүнүн өнүгүшү үчүн иштесин да. Эми болот, эми ата энеге да жардам бериш керек болот ушундай. Бирок эми бул өспүрүм балдарга тиешелүү эмес. Биз бүгүн ошо каникул жөнүндө сүйлөшүп аткандан кийин бул 15-16 жашка чейин да. Андан өйдө бул башка маселе да. Ал жакта орчундуу маселелер көп. Андан тышкары могу жаш 1-2, 3 класс, 7 класста окуган балдар жай менен ойнош керек. Кыймыл болуш керек да. Жыгылып, туруп, топ алып, физикалык жактан өнүгүш керек. Ойногон бала, биз ойноп кичинекейибизде көчөдө ойноп топурак болуп чоңойдук да, ошо ойногон бала ийгиликтүү болот. Эң сонун сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калган экен. Эми бул баланы эмгекке тарбиялоо бүтпөс тема. Дегенменен 45 мүнөт аралыгында көрүп жаткан көрүүчү, угуп жаткан угуучу айтылган маалыматтардын, адистердин кеңешинен улам сөзсүз түрдө өз баласын тарбиялоого кайсы бир деңгээлде сабак алат деген ишеничтебиз. Бар болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Башат программасы соңуна чыкты. Биздин бүгүнкү меймандарыбыз педагогика илимдеринин доктору профессор Айчурок Калдыбаева жана психолог Айнура Кыдырбаева болду. Көрүшкөнчө.